үй тапшырмасы туурасында дагы сурагым келип турат да. Үй тапшырмасы негизи эмне үчүн берилет, балдарга канчалык таасири бар. Ошондой эле азыркы учурда жасалма интеллект аябай өнүгүп жаткан учуру, күндөн күнгө технология өнүгүп атат. Балдар ошол эле мугалим берген үй тапшырмасыны ошол жактан колдонуп келип аткан дагы учурлар болуп атат. Ошо деги эле үй тапшырмасы берүү жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Бул абдан чоң маселе, бул абдан кызыктуу маселе. Муну момундай изилдеп, далилдөө менен, кандай десем, далилдөө менен бөлүшкөн бир топтор иштесе жакшы болмок. Жана мен айтып кетпедимби, мен ошого кошулам да, Британ системасына. Үйгө берилген тапшырманы ата эне менен чогуу аткарып койсо, мугалим билбей калат дейт. Бул бала эмнеге муктаж, кайсы теманын үстүндө иштеш керек чогуу депчи. Но бул деле жарым жартылай болуп атат. Бул деле баягы ситуациядан чыгууга көп жардам бере албайт, туурабы? Эми ушунча жылдан бери келаткан үй тапшырмасын баарыбыз эле аткарып келдик. Баарыбыз эле ошону тим эле жоопкерчилик, бул биринчиден жоопкерчилик. Экинчиден үйгө келип, жок мен бош эмесмин, мен ушул предметти дагы улантып окушум керек деген, көрдүңөрбү, милдет болуш керек. Бул окуучунун милдети. Жоопкерчилик жана милдеттүүлүк. Милдеттүүлүк болбосо бала окучумун, канча саат окучумун деген суроо жоголуп калат да. Анан буга чейинки бир 10-15 жыл мурун карап көрсөк, балдарды реферат жазып келгиле десе, баардыгы эле реферат бири-бирине окшош эле чыгып калбады беле. Допустим, тиги жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестацияга сочинение жазуу. Бүт тиги подземкалардын баары ошол сочиненияга толуп кеткен. Анан абдан жакшы болду, эссе жаздырып, эссе деген бул ой жүгүртүүсү, аныктоосу, далилдөөсү менен кетип атат да. Баланын өзүнүн ою, өзүнүн суждениясы, ой жүгүртүүсү. Бул жакшы нерсе болгон. Экинчиден, ушул эссе жазуу менен эл аралык университеттерге башка мамлекеттер эң биринчи эссе сурайт экен. Эмне себептен бул кесипти тандадың, жана ушуга окшогон. Бул жерде дагы ой жүгүртүү керек болуп атат да. Туура так жооп берүү эмне себептен? Же болбосо сен бул мамлекетти эмне үчүн тандап алдың? Көрдүңөрбү, кругозору текшерилип атат. Ошол мамлекетке болгон мамилеси баары бир 1-2-3 сүйлөмдө байкалат да. Канчалык бул бала билет экен, анан кандай ой бар экен деп, ишеним бар экен, жана башка деп. Баардыгы эле туура болгон. То есть биз ошентип ошондой жолдор менен келатабыз да. Бул баягы дидактикалык принциптардын сакталышы, көрдүңөрбү? Сапаттуу билим берүү үчүн ошол принциптер болуш керек. Бул системалуулук, уланымдуулук, илимилүүлүк, жеткиликтүүлүк, көрсөтмөлүүлүк деген. Туурабы? А бул принциптер кайсы кылымда иштелип чыкты эле? Мына канча жылдан бери, канча кылымдан бери келаткан билим берүү системасы бул адамзаттын өзгөрүүсүнө, адамзаттын калыптануусуна болгон чоң аракеттер, канча адамдардын аракети. Ошондуктан бул кандай десем, үй тапшырма ар бир предметтин өзүнүн кошумча изилдөө иши. Бүгүнкү күндө биз аны минтип атпайбызбы? Базалык билим эмнени бериш керек мугалим. Анан базалык топтон тышкары мета предметтик деп коет. Мета предметтик деген окуучунун кызыгуусуна жараша, окуучунун талабына жараша, окуучунун мүмкүнчүлүгүнө жараша деген сөз. Демек, жөн эле тапшырма берип коюп, момуну аткарып келгиле, көнүгүүнү жазып келгиле дебей, ар бир ошол үйгө берилген тапшырма бир кызыктуу нерсени, бир талапты, илимилүүлүк болсо ичинде,
окуучу сөзсүз түрдө аткарат. Кызыгуу менен аткарат. Көрдүңөрбү? Ар бир иш аракеттин билим берүүдө жөн эле иштелбейт. Ар бирөөнүн орду бар, милдети бар. Чыгып келчү тиянагы көрүнүп туруш керек. Мына Моуреки мисал маселени бердим. Мен эмнени бышыктайм? Эмнени дагы кандай десем, бышыктайм, дагы аткартам. То есть уже ал балким башка бир эмне деп коет, тыкма менен чыгарат бул мисалды. Балким изденип көрөт. Көрдүңөрбү? Канча жол ачып атат үй тапшырмасы менен. Бардык эле баланы биз жалкоо деп ойлобошубуз керек. Изденген балдар көп. Азыр кичине момундай мамиле болуп калат. Жакшы окуган баланы эле ой ботаник. Ошо. Эң биринчи бул да кайра эгерде тарбияга кайрылсак, мен абдан макулмун. Бир окумуштуулар айтканда, бул педагогикадан бир статья окугам. 62% баланы көчө тарбиялайт деп. Макул эле болушубуз керек буга. 38%ды калганын бөлүп көргүлө эми. Анан сен ботаниксиң, чё ты там деп койсо эле баланын көңүлү бузулат. Бирок көпчүлүк балдардын өзүнүн ишеними бар. Бүгүнкү күндө ар бир бала инсан катары өзүн сезет, өзүн баалайт. Мен азыр кенеде 2,5 жашта неберем бар, кыз. Карасам, анын талаптары укмуш. Моминтип билип турат. Бирдеме сураса дагы, керекпи, кереги жокпу деп. Анан ошол үйгө берилген тапшырма кызыктуу болуш керек. Ошо тапшырманы берип атканда 30 бала отурса, 30 баланын канчасына ушу кызыктуу деген суроону мугалим өзүнө берип, булардын 25 не кызыктуу, 5 эми ары бери. 25 аткарса бул деген чоң иш да. Балким 25-тин ичинде 2 кандайдыр бир башкача ыкма менен, башкача жол менен, же болбосо биз күтпөгөн бир өзүнүн оюн жазып коет. Туурабы? Айттыңар, Моуреки, өзүңдүн оюңду жазып келчи, ушул аңгемени окудук бүгүн. Эне тиги там адабияттан. Эми вот эне тил сабагында ушу оюңарды жазып келсеңер. 3 сүйлөм болсо да канча ой табасыңар. 3 сүйлөм болсо дагы ошо балдарга кандай баа бересиңер. Мугалимди ошо кызыктырыш керек. Көрдүңөрбү? А биз көпчүлүк учурда мугалим ай деп эле коебуз. А баарына тең хочешь не хочешь изилдөө жүргүзүп коюш керек.